Салам, мен аты-жөнүм Али Токтакунов, мен иликтөөчү журналистмин. Жакында эле октябрь окуяларына байланыштуу суракта болуп чыктым. Деги эле мен эмес, башка көп адамдар октябрь окуяларына байланыштуу, башка маселелерге байланыштуу сурактарга чакырылат. Улуттук коопсуздук кызматы, Ички иштер министрлиги маектешебиз деген түрдө сүрөт, мемдер, тамашалар, атүгүл бийликтин дарегине сын айткандарды дагы суракка чакырган учурлар болууда. Ошондуктан биз Медиа Полиси институту менен биргеликте эгер сизди суракка чакырылып калса, эмне кылыш керек деген чакан видео даярдадык. Ошентип сизди атайын кызмат же милиция суракка чакырды дейли. Биринчи суроо, кантип чакырышты? Мне позвонил сотрудник ГКМБ и предложил прийти на беседу. То есть, повестки не было, мне не сказали, что это допрос, это просто беседа. Жазык процесстик мыйзамдарда маектешүү үчүн деген түшүнүктүн өзү жок. Ошондой эле телефон аркылуу суракка чакыруу дагы туура эмес. Эгерде сизге телефон чалып, укук коргоо органдарына маектешүүгө чакырса, алардан сылык түрдө баш тартыңыз дагы чакыруу кагазын жөнөтүүнү сураңыз. Телефон чалган адамдан чакыруу кагаздын сүрөтүн WhatsApp Messenger аркылуу жөнөтүүсүн дагы сурансаңыз болот. Мындан тышкары аны жетекчиңизге көрсөтүңүз. Жетекчилик сиздин жумуш учурунда каяка кеткениңизди билиши керек. Чакыруу кагазында сиздин аты жөнүңүз жана ким катары чакырылып жатканыңыз көргөзүлүшү шарт. Сизди суракка жабырлануучу, шектүү, айыпталуучу же күбө катары чакыруулары мүмкүн. Чакырууда сиз суракка кайсы жакка, кайсы күнү, саат канчада барышы керектиги жазылышы керек. Күнү жана убактысы. Ошондой эле чакыруу кагазында жактоочу чакырууга укугуңуз бар экендиги, себепсиз келбей койсоңуз эмне болору тууралуу дагы жазылышы керек. Суракка себепсиз келбей койгон адамды мажбурлап алып келүүгө мыйзам жол берерин дагы билишиңиз шарт. Эгер суракка чакыруу кагазында көрсөтүлгөн убакытка бара албай турган жүйөлүү себебиңиз болсо, анда тергөөчүгө ал тууралуу маалымат беришиңиз абзел. Жүйөлүү себептерге төмөнкүлөр кирет. Ооруп калуу, жакын туугандын өлүмү, табигый кырсык жана башка жагдайлар. Мисалы, балаңызды бала бакчадан сизден башка ала турган киши жок болсо, анда бул дагы жүйөлүү себеп катары эсептелет. Сизге чакыруу келбей калса, бул дагы жүйөлүү себептин бири. Чакыруу кагазы чакырылган адамга же бойго жеткен үй бүлө мүчөлөрүнүн бирине берилиши шарт. Эгерде сизге чакыруу кагазы келсе, суракты көңүл сыртында калтырбаңыз. Ошентип, сизге суракка чакыруу кагазы тапшырылды дейли. Мындай учурда алтын эрежени эсиңизден чыгарбаңыз. Чакыруу кагазын коомчулукка жарыялоо менен өзүңүздү өзүңүз коргой алышыңыз мүмкүн. Отличный подарок на день рождения от ГКНБ. Ну что ж, схожу. Чакыруу кагазын алгандан кийин аны сүрөткө тартып, социалдык тармактарга чыгарыңыз. Мен ошондой кылгам. Постту суракка чакыруу жөнүндөгү маалымат менен толуктаңыз. Социалдык тармактардагы билдирүүлөр эскертүү катары кызмат кылышы мүмкүн. Суракка чакырылып жатканыңызды билген дос туугандарыңыз психологиялык колдоо көрсөтүп, адвокат табууга дагы жардам берери мүмкүн. Мында тергөөчү сиздин суракка алына баштаганыңызды башкалар дагы билерин, коомчулук кабардар экенин түшүнүп, мыйзам чегинде иш алып барууга аракет жасайт. Мыйзам боюнча 4 сааттык сурактан кийин сиздин 1 саат тыныгуу алууга укугуңуз бар. Ал эми сурак бир күндө 8 сааттан ашык созулбашы керек. Кечиктирилгис учурлардан тышкары кечки саат 10дон таңкы 6га чейин дагы сурак алууга тыюу салынат. Эреже боюнча социалдык тармактардагы посттор же өзүнүн оюн жарыялаган учурлар бул категорияга кирбейт. Суракка адвокатсыз барбаңыз. Бардык процесстик эрежелерди билгендер аз эмеспи? Бул укук коргоо органдарынын кызматкерлерине сурак учурунда сизге кандайдыр психологиялык кысым көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк ачат. Жактоочуну кантип тапса болот? Жөнөкөй эле, тааныштарыңыздан сураңыз, интернеттен издеңиз. Мисалы, мына бул Юстиция министрлигинин сайтындагы адвокаттардын реестринин шилтемеси. Сөз эркиндигине байланышкан маселелер боюнча Медиа Полиси институту жактоочу менен камсыз кыла алат.
Ошондой эле адвокаттардын кызматын адилет, бир дүйнө прецедент мекемелери дагы көрсөтө алат. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын эсебинен адвокат жалдоодо этият болгонуңуз оң. Андай адвокатка сиздин макулдугуңузду албай туруп, кандайдыр бир процессуалдык документтерге кол койбоосун эскертиңиз. Ар бир тергөөчүнүн соттун же башка тараптардын сунушун же болбосо боло турган түрдүү кырдаалдарды адвокатыңыз менен кылдат талдап алыңыз. Тилекке каршы мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын жактоочулары корголуучунун макулдугусуз эле процессуалдык документтерге кол коюп жиберген же иш менен толук таанышпастан туруп сотко келген учурлар бар. Эгерде адвокат жалдаганга кандайдыр каражатыңыз жок болсо, анда бул жобону кылдат изилдеп чыгыңыз. Айтмакчы, бул видео мына ушунун негизинде жасалды. Керек болсо, бул эрежелерди кагазга чыгарып, суракка алып алсаңыз дагы болот. Суракка чакырган учурда дагы эмнени билүү маанилүү? Сизди ким катары чакырды? Жабырлануучубу, күбөбү, шектүүбү же айыпталуучубу? Мына ушуларды билген оң. Күбөдө, шектүүдө жана айыпталуучуда күбөлөрдүн кол тийбестиги бар. Бул учурда өзүңүзгө, жубайыңызга же жакын тууганыңызга каршы көрсөтмө берүүдөн баш тартууга мыйзамдык укугуңуз бар. Эч ким өзүнө, жубайына жана жакын туугандарына каршы көрсөтмө берүүгө милдеттүү эмес. Күбө өзүнө же жакын туугандарына, анын ичинде жубайына каршы көрсөтмө берүүгө милдеттүү эмес. Күбө өзүнө, жубайына же жакын туугандарына каршы көрсөтмө берүүдөн баш тарткандыгы үчүн кандайдыр бир жоопкерчиликке тартылбайт. Бирок кээде тергөөчүлөр суралып жаткан адамдын статусун кыянаттык менен пайдаланышы мүмкүн. Мисалы, сизди күбө катары чакырып, бирок сиздин иш аракетиңизге же тескерисинче аракет кылбаганыңызга байланыштуу суроолорду бере башташат. Мына ушул учурда күбө өзүнө каршы көрсөтмө берүүдөн баш тартса болот. Тергөөчү бул учурда сурак берип жаткан адам көрсөтмө берүүдөн баш тарткандыгы үчүн жооп берет деп коркутуп үркүтүшү да мүмкүн. Бирок бул мыйзамсыз жана эреже боюнча адвокат анын эмне үчүн мыйзамсыз экендигин негиздүү түрдө далилдеп бере алат. Чакырылган адамды тергөөчү гана суракка ала алат. Эгерде сурак боло турган бөлмөдө башка адамдар дагы бар болсо, аларды сыртка чыгып кетүүсүн өтүнүңүз. Бул психологиялык кысымдан сактайт. Эгерде сизди чакыруу кагазын жөнөткөн тергөөчү эмес, башка тергөөчү сурак алып баштаса, анын аты жөнүн тактаңыз. Тергөөчүлөрдүн курамы көрсөтүлгөн токтомдун көчүрмөсүн сураңыз. Мүмкүн болсо, бул жарлыкты социалдык тармактарга жайгаштырыңыз. Буга тыюу салынган эмес, бирок бул бийликти сындаган үчүн суракка алган баатырлардын аттарын таанууга жардам берет эмеспи? Тергөөчү иштин жагдайлары жөнүндө суракты баштаардан мурда орой мамиле жасап, кысым көрсөтүшү мүмкүн экендигин эске алып, өзүңүздү психологиялык жактан алдын ала даярдап барыңыз. Өтө токтоо болуңуз, анткени бул ыкма сиздин көрсөтмөлөрдө адашып кетишиңиз үчүн дагы жасалышы мүмкүн. Сурак учурунда тергөөчү өзүнө керек болгон жоопко алып келүүчү суроолорду бериши ыктымал. Наводящий суроолор деп коет го. Буга жол берилбеши керек. Мисалы, мындай суроо болушу мүмкүн. Асанов өзүнүн Facebook баракчасына экстремисттик мазмундагы маалыматты жазганы сиздин эсиңиздеби? Деген суроо берилиши ыктымал. Биринчиден, ошол аккаунттун өзү дал Асановдуку экени али далилдене элек. Демек, ага сиз кандай гана жооп бербеңиз, айтылып жаткан пост Асановго таандык экенин таанып койгон болосуз. Мындай суроолор өзүнө таңууланган жоопту камтыйт. Башкача айтканда, тергөөчү өзүнө керектүү натыйжага жетүү үчүн дал ушундай суроолорду бериши мүмкүн. Тергөөчү сурак алып жаткан учурда мындай суроолорду байкап кала турган болсоңуз, адвокатыңыз жок болсо дагы суроого жооп берүүдөн баш тартаарыңызды билдирип, муну сурак протоколуна өз колуңуз менен жазып берсеңиз болот. Туура суроолор. Facebook тармагындагы баракча кимге тиешелүү? Бул баракчада кандай сөздөр, билдирүүлөр болгон?
тергөөчү сиз берген жоопторду толугу менен максималдуу түрдө так жазышы керек. Ал текстти бурмалап, маанини бурмалап же өзүнө ыңгайлуу формага келтире албайт. Эгерде мындай кыянатчылыкты байкап калсаңыз, аны алмаштырууну талап кылып, тергөөчүнүн жетекчилигине, прокуратурага же тергөө судьясына арыз менен кайрылсаңыз болот. Сурак бүткөндөн кийин протоколдун мазмуну менен шашпастан таанышыңыз. Эгерде ал жерде ката же туура эмес жерлери болсо, тергөөчүдөн аларды оңдоону өтүнүңүз. Эгерде тергөөчү аны оңдоого макул болбосо, анда өз колуңуз менен протоколго эскертүү иретинде жазып койгонуңуз дурус. Сурактан кийин тергөөчү сизге сурактан берилген өз көрсөтмөлөрүн сыртка жайылтпоо жөнүндө эскертүүгө кол коюуну талап кылышы мүмкүн. Башкача айтканда, сиздин көрсөтмөлөрүңүз жана сурак учурундагы жагдайлар боюнча эч кимге айтпашыңызды талап кылат. Сиз айрым бир учурларда мындайдан баш тартсаңыз болот. Мыйзамга ылайык тергөөчү зарыл болгон учурларда гана кол коюуну талап кылышы керек. Эгерде тергөөчү мындай зарылдыкты түшүндүрүп бере албаса же айткан себептер негизсиз боло турган болсо, макул эместигиңизди билдириңиз. Адвокаттын мына ушул жерде дагы жардамы тиет. Ал сиз эмне үчүн мындай эскертүүгө кол коюудан баш тартышыңыз керектигин жеткиликтүү түрдө түшүндүрүп бере алат. Бул учурда тергөөчү эмне кылат? Тергөөчү протоколго сурак берген адам өз көрсөтмөлөрүн жайылтпоо жөнүндө кол коюудан баш тартты. Тергөөчү сотко чейинки өндүрүш боюнча маалыматтарды ачыкка чыгаргандыгы үчүн жоопкерчилиги жөнүндө эскерткен деп койгонго укуктуу. Тергөөчүнүн бул аракеттери үчүн прокуратурага же сотко дагы даттанууга болот. Териштирүү органында иштеген адам Каниметовго көрсөтмөлөрүн сыртка жайылтпоону талап кылган. Каниметов буга каршы сотко даттанган. Канат Каниметовду УКМКга блогер Юлия Барабинанын үйүндөгү тинтүү боюнча Фейсбукта бийликти сындап жазган пост үчүн чакырышкан болчу. Алгачкы текшерүү органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамы журналистке бул өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалдын начарлашына алып келиши мүмкүн деген жүйө менен ишти алып барган. Бирок маалыматты ачыкка чыгарбоо эмнеге зарыл болгондугун негиздеп бере алган эмес. Жыйынтыгында сот Каниметовдон көрсөтмөлөр тууралуу сыртка айтпа деген кызмат адамынын аракетин мыйзамсыз деп тапты. Эң маанилүүсү, тамаша же бийликти сындоонун түрлөрү кылмыш эмес. Тергөө органдары мындай шылтоо менен социалдык тармактардын колдонуучуларын, блогерлерди жана журналисттерди суракка чакырбашы керек. Сын коомдук тартипти бузбайт, улуттук коопсуздукка шек келтирбейт. Бийликти же оппозицияны сындаган жаран өзүнүн конституциялык укугунан пайдаланып, оюн айтып жатат. Андайда саясатчылар эмне кылышы керек? Коомдогу көйгөйлөрдү белгилегендер менен профилактикалык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн ордуна ошол маселелерди чечүүнүн чараларын издеши кажет. Ойлон досум, ойгон.